Мамлекеттик айыл чарбасы экономиканын алдыңкы тармактарынын бири гана болбостон коомдук жана чоң саясий мааниге эге. Айтсаңыз, бул тармак акыркы 30 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болду, кандай жетишкендиктер болду? Туура айтасыз, биздин өлкө чындыгында агрардык өлкө. Биздин бир топ жарандарыбыз айыл жеринде жашашат. Айыл жеринде айыл чарба продуктларын өндүрөт. Мен жана сөзүмдүн башында айттым, мен да айылда чоңойгонмун. Негизи ушул бардык тамак аш өзгөчө азыркы мына кече дагы ушул ЯЭСтин өкмөт баштарынын жолугушуунда бирден бир суроо болуп, органикалык айыл чарба продуктлары көтөрүлдү да. Ушуга биздин өлкө абдан ыңгайлашкан. Мисалы үчүн мына Ысык көл дейбизби, же Жалал Абад, же Ош, Талас, кайсы гана регионду албайлык, биздин ар бир региондо өзгөчө өстүрүлгөн органикалык продуктлар бар. Таза, химия аралашпаган, эт болобу, мөмө жемиш болобу. Ошон үчүн биздин өлкөдө мына көпчүлүк эл айыл чарбасына байланышкан. Ошон үчүн бул эми айыл чарбасы албетте дотацияны талап кылат. Акыркы эле убактарда бир топ миллиарддаган акчалар ушул айыл чарба багытына жеңилдетилген кредит аркылуу элибизге берилип атат. Мисалы үчүн цифра боюнча айтсак, 2013-21 жылдарда эле 100 миңден ашык субъектке 40 миллиард сомдон ашык жеңилдетилген арзан кредиттер берилди да. Андан сырткары мына акыркы эле убакта мына мен кол койдум. Ушул 10 миңдей дыйкан фермерге быйыл 5 миллиард сомдон ашык каражат Айыл банк, РСК аркылуу берип атабыз. Андан сырткары өзүңөр билесиңер, лизинг программасы бар. Айыл чарба техникаларын дагы биз каржылоону баштап атабыз. Андан сырткары билесиздер, мына айыл жеринде акыркы убактарда ушул мал чарбачылыгында бир аз асыл тукумдуулугу төмөндөп баратат. Ушул боюнча дагы биз азыр жумушту баштап атабыз. Чет өлкөлөрдөн дагы бир асыл тукумдарды алып келип, мына билесиздер, бизде мал чарбачылыгында өзгөчө ала тоо породасы болчу. Ушу уйларды багууда сүт жана эт багытындагы. Сүттү да жакшы берет, андан сырткары этти да жакшы берет. Бүгүнкү күндө биз ушуну жерлерде жайылтайлы деп атабыз. Анткени андай кылбасак, бизде бүгүнкү күндө чындап келгенде сан жагынан аябай өстү. Мал чарбачылыгында мен айтар элем, Советтер Союзундагы мезгилге караганда да бүгүнкү күндө мал жандыктары элибизде Кудайга шүгүр абдан көп. Экинчи маселе ушул сапаты жагында туруп атат да. Мына кой чарбачылыгы боюнча да жаман эмес. Мына жакшы породалар, кече жакында дагы мына көрдүңөр интернет булактарынан аябай кымбат баада кочкорлор сатылып атпайбы? Жакшы породалар чыгып атат. Эми муну биз ушул ар бир региондо жандандырышыбыз керек, мал чарбачылыгында. Ал эми өсүмдүк мына дан эгиндерин өндүрүү боюнча быйыл эми табигаттын мыйзамы экен, ошол дүйнө жүзүндө эле түшүм жакшы эмес. Ошон үчүн биз түшүмдүүлүктү көтөрүшүбүз керек. Деги эле биздин мамлекет агрардык өлкө болгон үчүн биз өзүбүз толук кандуу дан эгиндери менен ушул азык түлүк коопсуздугуна бул байланыштуу да, ошону дагы баарын биз камсыздашыбыз керек. Өзүңүздөр алып көрсөңүздөр, азыр базарга кирсек, кээ бир продуктлардын бизде импорт келип атпайбы? Агрардык өлкө болгон соң биз өзүбүз камсыздагандан сырткары биз экспортко дагы органикалык, таза продуктларды экспортташыбыз керек да. Ошондо мен ойлойм, биздин ушул карапайым элдин өзгөчө айылдар мал чарбачылыгы менен өсүмдүк өстүрүү, дан эгиндерин өндүргөн, андан сырткары бир топ мөмө жемиштерди өндүргөн биздин дыйкандардын жашоосу, мен ойлойм, көтөрүлүш керек да. Ушул багытта мен мына региондорду кыдырганда да айтып атам, ушул мына бактарды өстүрүүдө, же болбосо кандай гана өсүмдүктөрдү өстүрүүдө биз тамчылатып суугаруу жагын колго алышыбыз керек. Анткени андай кылбасак, өзүңүздөр көрүп атасыңар, суу тартыш болуп баратат да. Ошон үчүн эми мүмкүн болушунча айдоо жерлерди биз жакшы сактасак, үйлөрдү курганда ушул айдоо жерлерге эмес, баягы иштетүүгө жараксыз, айыл эгиндерин иштетүүгө жараксыз болгон жерлерге үй салып, жерди көздүн карегиндей биз сакташыбыз керек да. Негизинен айтар элем, биздин өлкөнүн ушул чөлкөмдөгү
айыл чарба продуктларын өндүрүүдө мына чет өлкөдөн араб бир туугандар келет, башка чет элдик жарандар келет, биздин ушул агып жаткан сууга, ушул суудан өндүрүлүп аткан, ушундай жакшы жерде өндүрүлүп аткан ар кандай айыл чарба продуктларына абдан кызыктар. Биз ушул логистиканы туура кылышыбыз керек, андан кийин көбүн эсе ушул органикалык айыл чарба продуктларын биз экспорт кылышыбыз керек да. Мына биздин бал, эгерде алчу болсок, биздин бал дүйнөдө эң алдыңкы орунда турат. Япония өлкөсү, араб өлкөлөрү бизден алып кетет балды, өзүңөр билесиңер. Мындай бал жок. Ошол сыяктуу эле биздин мына бул эт кандай даамдуу биздин эттер. Бизде өндүрүлгөн мына азыр Бишкек шаарынын төбөрөгүндө малина кандай жолго түшүп калды. Ысык көлдө мына өрүктүн кандай сорттору мен бир сыйра кыдырып чыктым, ушул Россияга рефрижераторлор менен экспорт кылып атат да. Ошон үчүн мен айтар элем, ушул айыл чарба жагында биз абдан жакшы иштер жүргүзүшүбүз керек. Андан сырткары дагы бир маселе, ушуга кошумча ирригация. Ирригацияда мына мен бир топ региондорду кыдырып келдим. Мисалы үчүн ушул мына мигранттарыбыз бир топ өлкөлөрдө тилекке каршы бүгүнкү күндө жан багуу менен алек биздин мамлекетке да салым кошуп атат. Бирок эгерде мен ойлойм, ушул бир топ жерлерди биз суу менен камсыз кылсак, биздин канчалаган жаштар ошол жерде жумуш менен алек болмок. Ушу айыл чарбага чоң. Ошон үчүн ирригацияда дагы атайын программаларды кабыл алабыз, Кудай буюрса. Бүгүнкү күндө мына мен эгерде цифра менен айтсам, ирригация жаатында 260 миллион долларлык 33 улуттук инвестициялык долбоор иштеп атат. Таласта мына Сарымсак каналы 2000 гектарга жаңы жер өздөштүрүлөт мунун жыйынтыгында. Молдонияз каналы быйыл бүтөт, Кудай буюрса, 300 гектар жерге жаңы сугат жер. Андан сырткары мына Баткен областында Кулунду Максат каналы боюнча дагы былтыр иштер башталган, аябай приоритеттүү. Чоң Алайда Шибе Жекенди каналы, ушу сыяктуу биз мына Кадамжайда дагы Каракыштак каналы боюнча жакшы иштер жүрүп, 700 гектар жаңы жер сугат менен камсыз болот. Андан сырткары Ак Өлөң каналы. Ушул сыяктуу мен айтар элем, биз эгерде ушу элибизди суу менен камсыз кылып берсек, жаңы айдоо жерлер пайда болсо, сугарылып жаткан жерлердин сугаттуулугу көтөрүлсө, мен ойлойм, сөзсүз түшүмдүүлүк жогорулайт. Бул албетте мына көрүп атасыңар, акыркы быйылкы эле жылда байкалган кургакчылык, мен ойлойм, муну менен күрөшүүгө бир гана ушул биз каналдарды куруу, сугат маселесин чечүү менен гана чечебиз.